Номер 7 Кожобек Күзөнбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби Атайбек окуу 4-б класс мугалим Чондуева Айнагүл Узунбековна. Саламатсыңарбы балдар? Сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай түзө алайлы. Баардыгыбыз бир жылмайып коелу. Сабактын темасы Айгүл гүлү. Китебибизди алып, уламышты кон коюп угабыз. Сабактын максаты уламыш жөнүндө түшүнүк алышат, Айгүл таш козунан таш тоолордун аталышын жана кызыл гүлдүн Айгүл аталыш себебин билишет, өз оюн эркин жана айта билүүгө машыгат, жаратылышты сүйүүгө тарбияланышат. Жерибиздин кооз жаратылышы мекенибиздин ажары Айгүл гүлү. Илгери азыркы Баткен жергесиндеги Кара булак аттуу айылдагы Айгүл таш деген жерде калдайган калын журтунун калыс бийлеген бир хан жашаптыр. Анын ай чырайлуу жалгыз кызы болуптур. Кызы хандын аскерлерин башкарган кол башчы жигитке ашык экен. Жигит да акылдуу, сулуу, ал кызга аруу жүрөгүн арнайт. 2 жашты маңдайга сыйбаган ошондой бактылуу күндөрүндө капыстан карантын түн түшөт. Душман кол салып, бейпил жаткан элге азап кайгы алып келди. Козулан жоокерлери менен душманга катуу айбат көрсөттү. Кан сууда якты. Адамдар боодой сулады. Кишенеген жылкы, боздогон бото, абаалаган ит үнү айыл аймагынан алыска угулду. Теңдешсиз кармаш көп күнгө созулду. Кашык каны калганча кармашкан жоокерлер акыры кас душмандарынын мизин кайтарды. Кырылганы кырылып, калгандары атчандай, жөөсү жөө качып жөнөдү. Бирок жеңиш канчалык кубанычтуу көрүнгөнү менен элди арылбаган азапка, түгөнбөгөн түйшүккө кабылды. Далайлар багар көрөрүнөн, үй ээсинен таяр нар тоосунан кол жууду. Жер боортоктоп жатып калды. Эр жүрөк козулан жоо колунан катуу жарадар болду. Элимдин эңсегин эркиндигине жеткирсем экен, эл ичинде сүйгөн жарым менен бактылуу жашасам экен деген ак тилегине жетпей, алдан тайып, көзү караңгылай баштаганда айтууга араң жарады. Жигиттер, жүрөгүмдү сууруп элиме жеткиргиле. Жоокерлер керезин орундатышат, тулпарын коштоп, жол ката боздоп, киндик каны тамган жерине алып барышты. Эч кимиси Айгүлгө сулуу кабарды айта алышпады. Жалгыз гана жайдак тулпар жер чапчып муңканып турду. Муну туйган Айгүл коштоп жүргөн 40 кызга жеткирбей, тоо башына чуркады. Бийик жар башынан боюн төмөн таштаганга үлгүрдү. Андан бери канчалаган жаз, жай, күз, кыш өттү. Тоо бети канча ирет жашылданып, канча ирет кумсарды. Ашыгынан ажырап аскадан кулаган жерге кан чачырагандай кызыл ыраң гүлдөр көктөм сайын жайнап чыгат. Айгүл чыкты, жаз келди дешет эл. Касиеттүү гүлдү тепселебегиле, үзбөгүлө дешет ата-энелер балдарына. Балдар да күн нуруна түркүн түсүн кубултуп, армандуу окуяны эске салган гүлгө өзгөчө аяр мамиле кылууга аракеттенишет. Айгүл таш, козулан таш тоолору муну сезгендей көктөм жамгырына боюн тосуп, жаз сайын ажайып кулпунуп алат. Эми балдар суроолорго жооп берип коелу. Тынч жаткан эл эмнеге дүрбөлөңгө төштү? Козулан баштаган хандын жоокерлери душмандардан эли жерин коргош үчүн канчалык кыйынчылыктарга туш болду? Козуландын кандай тилектери бар эле? Эмне үчүн тоонун аты Айгүл таш аталып калыптыр? Мына ушуларга суроого жооп берип коебуз балдар. Эми балдар Айгүл кызга цинквин түзөлү. Зататоч Айгүл кандай сулуу, акылдуу, эмне кылды? Сүйдү, чуркады, үлгүрдү. Сүйлөм түзөбүз. Айгүл тоодон боюн таштады. Синоним сөзү селки. Эми балдар макалдар менен иштейбиз. Баатырдын көркү эл менен, дыйкандын көркү жер менен. Эр энеден туулат, эл үчүн өлөт. Дарак тамыры менен, адам достору менен күчтүү. Эми балдар бензин диаграммасы менен иштейбиз. Мында өзгөчөлүктөрүн жана окшоштуктарын салыштырабыз. Душман, козулан экөө тең адам. Душман кандай? Баскынчы, канкор, ташбоор, мээримсиз, ачкөз, ызы-чууну сүйгөн. Козулан кандай адам? Баатыр, мекенчил, эли жерин коргойт, намыскөй, эр жүрөк. Тапшырма: уламышты окуп, мазмунун айтып бересиңер. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.